Эң биринчи идеябыз 2020-жылдан башталган. Анан азыркы күнгө чейин ошо прошивкасын жасап, программасынан тиги түзүлүшүн жасап, бүткөнгө ушунча убакыт кетти. Ошондо 1 жылдай болуп калды. Бул ээрчип тарта турган АВА деп аталган аппаратты Нарын шаарынын тургуну Болот Калил уулу кесиптештери менен бирге жасаган. Кубаттуулугу 10 саатка жетет. Бул АВА устройствону түзүлүштү ички иштөө процесстерин мен түзгөм. Ол кебетесин Индиядан да бир дизайнерибиз бар. Ошол кооз кылып түзүп мага интернет аркылуу жиберет. Мен аны 3D принтер менен сырткы корпусун печатать этип, анан прототип жасап, ал прототиптен Кытайдагы заводдорго берип массовый чыгарабыз да. Ошо печатный платаларга кайра программасын дагы өсүбүз. Мен киргизип, ушундай түзүлүштөрдү, устройстволорду жасайм. Учурда мындан тышкары iSight деп аталган дагы бир селфи роботтун үстүндө иштеп жатат. Бул iSight приложение мо телефондон независимый устройство болот да. Мунун үстүнө эле мындай бурайсыз. Мо үстүн эме болуп атат, азыр мун крышкасын ала турайын. Бул прототипке мен жаңыдан жасап атканга байланыштуу ушундай неме. Мындай бириктиребиз. Анан мунун үстү мындай болот. Анан монун үстүнө 1 килограммга чейинки оборудование 1,4 размериндеги жүйүмдагы буроолорду бурап, буроосу бар алдыңдай камераңызды же башка устройстволорду же неме телефонду коюп туруп деле TikToктун же ар кандай Facebook Live'тын же Zoom'дун программаларын колдоно берсеңер болот да. Ошондо обычный жөнөкөй камераны деле сайып коюп бияка бекитип. Атайын приложениянын кереги жок. Атайын приложениянын кереги жок. Өзү эле иштей берет. Өзү эле иштеп ичип берет. Ооба. Биринчи партиябыз сатканга 1000 баш байкап көрөлү дедик. 1000 штук. Азыр бердиңиздер. 1000 штук чыкты. 1000 штук чыкты. 1000 авадан 1000 чыкты. Бул iSight'тан 500 байкап көрүп атабыз. Эң биринчи экспериментальный предзаказ алганда кызыккан кишилерибиз бар. Анан дагы көп Британиянын дагы көп немелеринен элдеринен видный инвесторлорунан, бизнесмендеринен жакшы предложениялар да келип атат. Муну расширять этип спорт жакка колдонуп өнүктүргөнгө. Анан келечекте могул бир эле пространство мындай айланат да. Буска X эмес Y да кошолу деп атабыз да. Мындай өйдө ылдыйда карагадай болуп. Болот үй бүлөсү менен Нарында жашайт. Азыркы кезде Британияда катталган Shotpatch Ltd деген компанияда иштейт. Буга чейин чет өлкөлөргө чакыруулар көп болгон, бирок баруудан баш тартып келет. Анан башка чет өлкөгө барып алып иштеген максат эмес. Эң негизгиси биякта интернет анан свет болсо. Мен чет өлкөгө барып деле иштесем болот, тияктан деле иштесем болот, бирок үй бүлөм биякта. Анан плюс ага келген аларда кымбатчылык неме бар. Көп мындай плюс-минус эки жактан салыштырып көрсөк, мисалы Кыргызстанда айылда жашап эле ушундай иштегениң жакшыбы же Европага барып алып иштегениң жакшыбы десе, айылга иштеген көбүрөөк плюсу болуп кетет да. Анткени семьяң жаныңда үй бүлөң. Тиякта деле болот деңиз, бирок биякта эне атаң англис тилин билбегенден по-любому чогуу алып кете албайсың. Болот иштеген компания спорттун кайсы бир түрү менен машыккан адамдардын физикалык күчүн анализдеген жана аларды чебер спортчулардын кыймыл аракетине салыштырган программаларды түзүү менен алектенет. Эми устройстволорго дагы келип атабыз. Устройствонун жакшы жери конкуренциясы да. Баары эле жасап чыгара албайт да. Программаны сотый архиватор, 100-нчы архиватор эметсең, программада конкуренция аябай чоң. Телефонго киргизип койгон. Телефонго, компьютерге киргизген конкуренция аябай чоң. Биз ошо рынокты полный осваивать этип, биздин прошивканы, биздин программаларды да колдонуш үчүн биз өзүбүздүн түзүлүштөрдү жасап, анан кайра өзүбүздүн программабызды бергенге аракет кылып атабыз да.
我们正在测试看能否按你的速度，但是不会做完全一模一样，会大概的速度。бұл жерде жазып жатады, сен қалағандай ылдамдықты қылып бере албайбыз, бирок окшоштуруп бере алабыз дейт да. Болот өзүнө керектүү буюмдарды Кытайдан буйрутма берип алдырат. Ага келинчеги чоң жардам көрсөтөт. Себеби жубайы Кытайдын Шанхай шаарында билим алган. Эми биринчиден колдоого болоттун өзүнө абдан жагат да. Анткени болотту жон койсо күнү түнү деле компьютердин жанында тамак ичпей деле отура берет да. Анын өзүнө жаккан үчүн колдоо көрсөтөм. Ошо бирок кээде мындай болот жетишпей калат да биздин жашоодан. Биз мама экөөбүз келип, ай болот муну кылып берип койчу, ай болот тигине кылып берип койчу деп кайта жардам сурайбыз да мындан. Азыркы экинчи версиясынын үстүнө иштеп аткан эме? Ийгиликке жетүү үчүн таалыкпаган эмгек жана ишеним болуш керек дейт каарманыбыз. Мектепти бүткөн соң улуттук университетине эле тапшырдым. Анткени мен Бишкекте шаарды билбейм. Мамам алып барды. Мамам алып барганда өзү ошо улуттук университетти бүткөндө. Анан ошо улуттук эле университетти билет окшойт. Анан мен ошол жака алып барып эле тапшырып да, анан өтүп кеттим, ошол жакта окуп калдым. Башка университет билсе, анда башка университетке окуп калмак болушум керек экен. Ошол жака мындай мамам окуган үчүн эле мен деле барып калдым да. Эң негизгиси биякта биринчи билим дагы эмес, биринчи биякта психологиядан да, меден. Эгер өзүңө ишенсең, колуңан келет десең, бардык возможностьтар бар. Биз Северный Кореяда правительство менен мындай башкарылбай, светский демократиялык өлкөдө жашаган үчүн бизде интернет ограниченный, чектелген эмес. Интернетте акыркы мындай үлгүдөгү билимдер бар да, мындай айтканда. Акыркы чыккан, мисалы, кечөө научно-популярный же бир технический бир китеп чыкса, бүгүн эле сиз сатып алсаңыз болот да, Amazon'дон. Бош убактым болуп калса, мен Amazon'дон жаңы чыккан китептерди алып, билимимди жогорулатып турам да. Күн сайын болбой калды десе, мен жарым саат китеп окушум керек. Өзүм кесибим боюнча. Чтоб конкурентоспособный болуш үчүн. Айылда туруп алыскы өлкөлөр менен иштешкен Болот келечекте дагы көптөгөн элге пайдалуу иштерди жасагысы келет. Ал көзү азиз коңшусуна алдында буюмдун же адамдын тургандыгы тууралуу белги бере турчу жабдыкта жасап берген. Болот ушинтип ар бир жасаган иши жаш муунга үлгү болуп, алар дагы келечекте жаңы ачылыштарды жасаса деп кыялданат. Бексултан Мамбетов, Азаттык, Нарын.